Менин оюмча бул көйгөйдү өтө терең караш керек. Анткени адамдар өлүп атат, көрүп атасыз, жол кырсыздар көбөйүп атат. Менин оюмча сиз кандай ойлойсуз? Май куючу жайларда спирт ичимдиктерге сатууга тыюу салсак кандай болот? Тескөөчүгө, кармаган тескөөчүгө бир нече пайыз бөлүш керек да. Анткени андай кылбасак, коррупциялык кандай айтсам, рисктер көбөйөт. Ал ачык сөз, аны деле билесиз туурабы? Саламатсыздарбы жыйындын катышуучулары? Октябрь Жолдошевич, мен сиздин концепцияңызды колдойм, бирок кошо турчу нюанстар бар. Мисалы, азыр сиз мас айдоочуну кармагандан кийин айыппул деп атасыз да, э? Жок, айыппулду. сунуш берилип атат. Негизи жок да, концепциясында. Концепциябызда жок. Биз жанакы кылмыш жаза кодексинде булардын жанакы 312 статьяда эметип атпайбыз, мас абалындагылардын жоопкерчилигин санкциясын көбөйтүү боюнча сунуштар берип атабыз да. И право айдоочулук күбөсүнүн лишениясын 1 жыл эмес 2 жылга, 2 жыл эмес 4 жылга көбөйтүп атабыз, ошону сунуштап атабыз. Менин оюмча айыппулду сөзсүз түрдө кошуш керек. 60 миң сом болобу, 80 миң сом болобу, андан сырткары тескөөчүгө, кармаган тескөөчүгө бир нече пайыз бөлүш керек да. Анткени андай кылбасак, коррупциялык кандай айтсам, рисктер көбөйөт. Ал ачык сөз, аны деле билесиз туурабы? Мисалы, мас айдоочуну кармаса, ал мамлекетке 80 миң төлөбөй, ошол эле тескөөчүгө 10-15 миң сом төлөп, ошол жерден эле кетип калат. Кандай ойлойсуз? Болот Адылбек, сиз менен чогуу бул багытта көп иштер жүргүздүк, билесиз, мынакей сиз да анан туура айтасыз. Биз азыр ар бир инспекторубуздун эмесине боди камера тактык. Боди камера менен инспекторубуздун кызмат кылган баарын көзөмөлдөп, мониторинг кылып, биздин эме команда центрде иш жүргүзүлөт. Анан штраф боюнча обязательно 31 статьяда көрсөтүлгөн штрафтар боюнча биз ал боюнча мисалы азыр сиздер сунуштап аткан только укугунан ажыратып эмес, штраф санкцияларды мисалы жеке жарандарга 100 миңге дейин көтөрсөк болот, юридический лицолорго 10 миң показательге дейин көтөрүлсө болот. Сиздер менен иштейли, карайлы, бул жерде айыппулду сөзсүз кириш керек. Анткени жана адамды камайсыңарбы же автоунасын камайсыңарбы, ал иштебейт. Анткени көп жылдан бери көрүп жүрөбүз, кайталана берет кайра-кайра. Анан экинчиси. Анан азыр да сурооңузга жооп берейин. Жанакы ГАИ кызматкерлеринин жанакы ошо штрафтан түшкөн эмеси боюнча бизде атайын көрсөтүлгөн 25%-дын ошо 10%-ин ошо ГАИ кызматкерлери штраф салса, ошолорго как премиальный бонус катары түшүп турат. Мисалы, ГАИ кызматкер бүгүн канча штраф салса, ошол штрафын 10%-ин бул өзүнүн эмесине зарплатасына түшөт да. Бул мас айдоочулар боюнча башкача караш керек го дейм. Анткени мас айдоочу бул преступник да, грубо говоря. И муну отдельно караш керек го дейм. Жок, ошо мас айдоочу боюнча жанакы адам өлүмүн алып келген боюнча бул жерде сунуш керек деп атпайбызбы? Колдоп берсиз. Биз жанакы укук бузуу кодексиндеги эмелерде жанакы лишенияларында көбөйтүп атпайбыз, жанакычы 1 жыл эмес, 2 жыл, 2 жыл эмес 4 жылга дейин депчи. Азыр сиздер сунуштап атасыздар жанакы штраф кошумча. Кошумча боюнча жанакы 31 статьяда, 34-тө жанагы эмеде каралган, 20 статья бардыгында тең эметсек, сиздер сунуш берип атасыздар, анда кийинкиге концепциясын кабыл алып берсеңиздер, биз анда ошонун суммасын сиздер менен акылдашып канча көтөрөрүн турабы? Эметели сиздер да сунуштарыңыздар берсеңиздер, ошого карата биз анан экинчи жолу кармалса, үчүнчү жолу кармалса да ошого сиздер менен иштеп чыгалы дагы, анан канчага дейин көтөрүлсүн. Мынакей урматтуу депутаттар, сиздер комитеттер баарыбыз тең иштеп чыгалы, рабочий группа менен ошондо ошого карата анан эки кароого алып келели. Кандай дейсиздер? Рахмат. Андан сырткары, менин оюмча бул көйгөйдү өтө терең караш керек. Анткени адамдар өлүп атат, көрүп атасыз, жол кырсыздар көбөйүп атат. Менин оюмча, сиз кандай ойлойсуз? Май куючу жайларда спирт ичимдиктерге сатууга тыюу салсак кандай болот? Ошол эле маселе боюнча. Муну биз карабайбыз го дейм. Жок, ошол эле мыйзам долбоорун. Ал ичем деген адам май куючу жерде эмес, башка жерден да ичип алышы мүмкүн. Жок, эми биякта мен сиз түшүнүп атпайсызбы? Жолдон баратып эле. Это же прямой риск, да, когда продают на заправках.
ал атайын компетентный органдар болуш керек ал жагын караган. Жок, сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Мен, конечно, жанакы связан айдоочуга болгон жерлерде, конечно, болбосун, мен деле колдойм сиз айткандай. Анан жанагы ГНД боюнча, наркология боюнча азыр билесиз да, жана Союз убагынан бери келаткан тест рапорту бар. Ал жака мас абалындагы айдоочуну алып барып, мастыгын тастыктап, алып барын кылганча 2-3 саат кетет. Жок дегендечи. Жанагы алкотестерлерди сатып алып, ошол эле кармалган жерден тест кылса кандай карайсыз ушуга? Болот Адылбекович, биз бул боюнча да ойлондук. Биз саламаттык сактоо министрине мынакей өткөн жумада кат жөнөттүм. Мынакей ГАИ кызматкеринин башчысы турат. Биз министрибиз менен да сүйлөштүк, зам министрлери менен да сүйлөштүк. Бул жерде ушул жанакы алкотестер менен эметкенде сот процессине караганда баягындай бир эмелер вопростор көтөрүлүп калып атат да, баа жерденчи. Анан бизде ушул көйгөй, мисалы, ошо наркологический центрларда алып барганда баягы региондордо же болбосо мындай эмелерде ушу аз да. Анан жанагы районный больницаларга биз алып барганда сертифицированный наркологдор, алар болсо баягы текучий 8 саат иштеп кетишет экен да. Андан кийин түнкүсүн биз күнү-түн иштейбиз биз кызматкерлер. Алып барганда башка врачтар ушуну жанакы эмесин өткөзгөндө бул жерде сертифицированный кызматкер болгон үчүн соттон биз былтыр 259 протокол отмена болуп кеткен да, ушул мастарданчы. 259 279 туура 259 протокол отмена болуп кеткен, соттук кароодучу. Биз ошон үчүн ушул саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшүп, мен өзүм кат жөнөттүм. Ушунун баардыгын тең ушул жеринде ар бир районный больницаларда же болбосо жанакы медицинский пункттарда баягы эметкен жерлерде ушул өздөрүнүн врачтарын окутуп, сертифицированный жанакычы эме сертификатын алып берип койсо, бул жерде жана соттук кароодо эмете ушул мизак эме да баягы болот экен. Биз ошонун маселени карап атабыз азыр ушул күндө. Ушул алкотестерлерди эме биринчи орунга коюш керек да, анткени жанагы тест ал Союз убагынан бери эски. Мисалы, сиздин тишиңиз ооруса деле ал көрсөтө берет да, киши мас депчи. Анан ошондон колдонуп, кээинки адамдар мен макул эмесмин деп кан тапшырып, ошол эле жерденчи анан моргтон барып сүйлөшүп алат, аяктан таза чыгат. Ошону да карап койсоңуз да жакшы болот. Болот Адылбекович, биз да ушул жана мен айтып кеттим. Бул жагында ушул саламаттык министрлиги менен чогуу ишти алып барабыз. Рахмат. Акыркы суроо азыр УПСМ кызматкерлеринин сменасы канча саат болот? 8 сааттан Иштеш керек. 8 сааттан. Азыркы учур канча? Азыркы күндө бизде усиленный бар учурлар болот. Бизде билесиздер, баягы ички иштер министрлиги ненамированный иш жүргүзөбүз, праздник күндөрдө усиленный иштейбиз. Жакында чоң делегация тигиндей мындай мероприятиялар болгондо биз баягы күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзөбүз. Бирок биз мынакей бүгүнкү күндө дагы 150 штат азыр чечилип атат, көбөйтүлүп атат. Баягы бүт шарттарды түзгөндүн үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Ушул шарттарды түзүп берип, балдар жакшы карап, өздүк карамда. Анткени 12 саат иштегенде бир кызматкер жумушка 14-15 саатка чейин коротот да. Анткени жумушка жетиш керек, тийиштүү документтерди толтуруш керек, кайра кетиш керек. Ошого барып 15-14 саат кетип калат. Балдар чарчайт, ооруйт. Да, Болот Адылбекович, бул боюнча биздин атайын мыйзамдарыбыз бар. 102 мыйзам. Ошол учурда күчөтүлгөн тартипте иштегенде алардын дополнительно баягы эмесин карап беребиз. Баа жерде чейс алуу убактылар каралган. Ал жерде эме бар, шарттар бар. Аны түшүнөм. Күчөтүлгөн тартипте кээде 12 сааттан да көп иштеп калган учурларыбыз болот, туурабы? Мисалы, чоң коноктор келгенде биз даже круглосуточно туруп калган учурларыбыз болот. Даже 3 күндө туруп калган моменттерибиз болот да. Аны сиздер жакшы билесиздер. Потому что коопсуздук деген бул жогорку деңгээлде сакталыш керек. Биздин өздүк курам ошонун баарын камсыздаганга мисалы жетишпейт да. Ошон үчүн ушул учурларда бирок мыйзамдык укуктар бар. Ал биздин 102 мыйзамда каралган бардыгы. Аны түшүнөбүз. Мен айтканым, кээде 12 сааттан аябай эле көп убакыт иштеп коет. Жанагы сиз айткандай майрам учурда эле эмес, мындай эле жөнөкөй эле учурда 12 сааттан иштейт. Ошону карап койсоңуз. Ошо Болот Адылбекович, да, ошон үчүн ички иштер министрлиги 20 жылдык эме менен баягы азыр стаж менен эрте жаш пенсияга чыгабыз.
бизде бүт баардыгы каралган. Гражданский сектордагыдай олтуруп 8 сааттан суббота воскресенье иш алсак 63 жашка да иштемекпиз. Эме олтурчу бул ушунун баардыгы тең каралган да. Жок, анын баары жакшы. Мен айтканым балдарды жакшы карап, өздүк курамды жакшы карап, анткени жумуштан кийин деле ден соолук керек да. Туура айтасыз. Биз ошону шарт түзүп атабыз, мына материалдык обеспечениясын, кийим кечегин, жанакындай бонустун зданияларын баары жаңыртып берип атабыз. Эми биз деле ошого баратабыз. Кудай буйрса, мамлекетибиз мынакей өнүгүп баратат, мынакей биздин өлкө башчыбыз мынакей бюджеттик кеңейип, ички иштер министрлигинде азыр абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Кудай буйрса, сиз айткан тилекке биз деле жетели деген ойдобуз. Рахмат.